Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah barakatuh. Sizge bir iki suragım var ele bersen bolobу? Surak degen kazaksız bu siz bir tuğanım. Yok. Kırgızça suro det, kazakça surak. Kırgızça surak degen söz bu tozoktogу surak aytалы surak depçi. Tigi perişteler surayıp turgan surak deybiz da. Bu janagı sottun suragын surak dep aytabız. Suro degen suro ele bolot. Sizdiki surak bu suro oşonda? Suro. Aytыңыз suroңузду. Biz Almatada turabız da. Oşon üçün surak dep atpayсызбы aytыңыз, Birinci bere turgan suragım suro. Surak aytыңыз. Biz biyomokuz uşul jakta işleybiz. Kıtaydan tovar alıp kelebиz. Sonda azыр Kırgızstanda Kırgızlarga, gражданин Kırgızlarga nebe berбей атпайбы виза. Анан мен өзüm жалгыз барышка туура келип атат да. Мен 2 жол өзüm жалгыз барып келдим. Өткөндө бир сиздин сабагыңызда аял киши өзүнөн бөлүнүп алыс жолго чыкканга болбойт деп айттыңыз да. Ошондон кийин мен өзүмчө кызыгат болуп калдым. Эми виза бербей атат. İşimiz ошол жактан болот, анан кандай кылсак болот деп ошол мени. Жалгыз өзүңүз барасызбы же агайындыларыңыз барбы? Кимдер менен шерик болуп барасыз барганда негизи? Аялдар барабыз. Бул жерде кыздар өзү менен тең аялдар менен чогуу барабыз. Бирок эркектери жок ал жерде. Аялдар канча аял чогуу барасыңар? Бир 4-5 аял болуп калабыз да. Такыр эркектер, ошо аялдардын жанында эркектери жокпу? Жок, эркектер жок. Барганда бирөөлөр кол салып андай мындай болбой, коопсуздук сакталабы, сакталбайбы? Коопсуздук. Сакталат. Ал жактан эмне жок. Ал жакта да биз товар алып жүргөн адамдар өздөрү тосуп алат. Кайра өздөрү узатып коюшат. Алар мусулмандар же кандай? Жок, Кытайлар, Эгер сиздикинде абал болсо, бир жөн эгер чогуу аялдар менен барып аткан болсоңуз, Шафи мазхаб боюнча жакшы аялдардын бардыгы эле мындай динге жакынбы, сиз сыяктуу же Кудайдан жол ачкандарбы? Жок, бар Кудайга жок, андай динге жакындары дагы бар. Динге жакындар шерик болгон болсо жакшы экен, барып туруңуз, анан кийин качан күйөөгө жол ачылганда аны калтырбаңыз, такыр макулбу? Макул. Бактылуу болуңуз. Айтыңыз сурагыңызды. Экинчи сурагым, могу биздин санаторияларыбыз барбы? Ошол санаторияларыбызда мисалы үчүн мен жакында эле атам менен апам алып барып келдим. Багындай леченияларды жазат го, ылай лечениясын, массаждарды жазат. Ошол жерде ылайда иштегендер көп эле эркек балдар экен да. Ошондо врачтар биз ошону назначить этип берсе, ал кандай болуп калат эми? Ошону бир көрүп алып туруп, өзүңөр кылып берсеңиз жакшы болот. Апаңызгачы, атаңызга боло берет. Аялдарга эркектер ылай сүйкөгөн жакшы эмес. Ошол аял медсестраны талап кылыш керек, же өзүңөр сүйкөгөнгө аракет кылыш керек. Ал эркектер сүйкөп берген жакшы эмес, массаж кылган жакшы эмес. Жанагы мончодогу пилинг алгандар, массаж кылгандар, булар ар бир жыныс өз жынысына жасаш керек болот, башка бирөө кылганга болбойт. Анан үчүнчү суроо. Мисалы биз Алматада турабыз. Бишкекте үй болгондо бир үй болушу мүмкүн. Ошону биз квартирага берип койсок, ошол квартирадан зекет чыгарып турушубуз керек. Биринчи зекетти жок, ал үйдөн зекет чыгарып туруш деген шарт эмес, анткени үй деген товар катары эмес, аны сатабыз деген жоксуңар, жөн алып коюп жашайбыз алып койгонсуңар. Андан зекет берилбейт. Болгону жалпы мүлккө эсеп болгондо, тиги квартирадан түшкөн каражат ошого кошулуп кете берет, квартплаталар. Жалпы мүлкүңөргө. Ошонун арасынан кете берет. Анан үйдүн өзүнөн же квартиранын өзүнөн зекет деген берилбейт. Андан ай сайын мисалы үчүн $500 түшүп турган болсо, анан жылына жана силер зекет бергенде өзүңөрдүн жана товарыңар бар да, ошонун суммасына тиги бар акча кошулуп кете берет ичине эле. Анан жалпы эсеп боло берет. Өзүнчө берилбейт. Рахмат, Алла разы болсун. Бактылуу болуңуз. Казакстанда жүргөн бир туугандарыбыздын баарына Кудай таалам жакшылык берсин. Ошол жердеги бауырдастарга ыйман берип, биздин бир туугандарга, улуу агасына, улуу агаларына мындай бир жакшы мамиле кылганы Кудай таалам насип кылган болсун деп тилек кылабыз.